Анас радиаллаху анху пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят қылады. Шындығында ел арасында кейбір өзгөчө Алла Таалаға жақын адамдар бар. Сахабалар: "Ей Алланың елчisi, алар кимдер?" деп сұрашты. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Құран оқыған адамдар. Алар Алла Таалаға жақын жана өзгөчө адамдар" деп жооп берди. Құран ели деп дайыма Құран менен алек болгон жана аны менен өзгөчө байланышкан адамдарды айтат. Алардын Алла Тааланын өзгөчө эли болгондугу да маалым. Жогоруда өткөн хадисте да айтылып өттү. Инсан канчалык Құран менен алек болсо, ошончолук Алла Тааланын мээрими түшүп турат. Кимде ким дайыма башка бирөөлөрдүн жанында боло турган болсо, анда аны өздөрүнө жакын тууган катары эсептешет жана аны сыйлашат. Кичине эле кыйынчылык, аракет менен Алла Тааланын жакыны болуу бул канчалык чоң фазилет. Ал Алла Тааланын эли болуп, анын өзгөчө эли деген атка конот. Бул дүйнөдө падышанын астында иштөө үчүн же болбосо, болгону парламентке мүчө болуп шайлануу үчүн канчалаган күч жана канчалаган каражаттарын сарптайт. Добуш бергендердин алдына барып, кошомат кылат, кордуктарды көтөрөт жана мунун баарын арзый турган нерсе деп эсептейт. Ал эми Куранга мээнет кылууну пайдасыз деп ойлойт. Акын айткан: "Жолдон адашкан кайда бармак?" Абу Хурайра радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Алла Таала канчалык кооз үн менен Алланын сөзүн окуган, пайгамбардын үнүн көңүл буруп уккандай, башка эч бир нерсеге мынчалык көңүл бурбайт. Мурда маалым болгондой, Алла Таала өзүнүн сөзүнө өзгөчө көңүл бурат. Ошондой эле Алланын сөзүн окуучулардын арасынан пайгамбар алейхимуссаламдар Алланын сөзүн окуунун эрежесин эң жогорку деңгээлде аткарышкан. Албетте, аларга карата көп көңүл буруу ачык эле нерсе. Ал эми буга качан кооз үн кошула турган болсо, анда алтындын үстүнө коюлган асыл таш сыяктуу болот жана ага канчалык көңүл буруу мүмкүн экендиги айдан ачык. Пайгамбар алейхимуссаламдардан кийин ким жакшы окуса, ошого жараша Алла Таала тарабынан көңүл буруу болот. Фузала бин Убайд радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылат. Алла Таала Куран окуган кишинин үнүнө кожоюн күң аялынын ырдаган үнүнө кулак төшөп уккандан да көбүрөөк берилип угат. Обонду ырды бардыгы эле уккусу келет. Бирок шариятта ага уруксат берилбегендиктен динчил адамдар обонду ырга көңүл бурушпайт. Эгер ырдоочу күң аял өзүнүкү боло турган болсо, анда анын ырын угууга шарият тыюу салган эмес. Ошондуктан анын ырын жакшылап кулак төшөп угат. Бирок Куран окуганда ырдын обонуна салып окуу болбойт. Хадистерде буга каттуу тыюу салынган. Бир хадисте мындай деп айтылат: Куранды сүйүү, ашыктык туурасындагы обонду ырлардын үнүнө жана музыкалык обондорго салып окугандан сактангыла. Уламалар жазган: Куранды ушинтип окуган адам күнөөкөр. Башкача айтканда, ачыктан ачык күнөө жасоочу. Ал эми аны уккан адам да күнөөкөр болот. Бирок ырдын обонуна салбастан кооз үн менен окуу керек. Бир нече хадистерде кооз үн менен окууга кызыктырган. Бир риваятта Куранды жакшы үн менен кооздогула. Дагы бир жерде жакшы үн менен окулуучу Куран 2 эсе кооздолот деп айтылган. Шейх Абдул Кадир Жилани рахматуллахи алейхи өзүнүн Гуния деген китебинде мындай деп жазат: Бир жолу Абдулла бин Масуд радиаллаху анхунун Куфанын четинде күнөөкөрлөр топтолуп алышкан бир үйдүн жанынан өтүп бара жаткан эле. Ошол үйдө Зазан аттуу бир ырчы жигит музыкалык аспабы менен ырдап жаткан. Абдулла бин Масуд радиаллаху анху анын үнүн угуп өтө кооз үн: эгер ушул Куран окуганда деди да башын кийимине катып өтүп кетти. Анын бир нерселерди сүйлөп жатканын Зазан көргөн эле жана ал жанындагылардан сураганда, ал Абдулла бин Масуд радиаллаху анху деген сахаба экендиги жана ушул сөздөрдү айтып кеткендиги ага белгилүү болду. Зазанды анын пикири аябай каттуу таасирлентти. Кыскасы, Зазан өзүнүн аспаптарынын баарын сындырып, Абдулла бин Масуд радиаллаху анхунун артынан ээрчип жөнөдү. Кийинчерээк ал өз убагындагы чоң аалымдардан болду. Куранды көптөгөн хадистерде кооз үн менен окуу тууралуу айтылган. Ошону менен биргеликте жогоруда айтылгандай обонду ырларга окшотуп окууну тоскон. Хузайфа радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин риваят кылат. Куранда арабтардын үнүндөй кылып окугула. Ашыктык ырын ырдоочулардын же болбосо жөөт жана христиандардын күүсүнө окшотуп алып окубагыла. Жакында бир коом келет.
Алар Құранды өрдің обонында өлгөнгө ыйлагандай кылып окуйт жана алардын мындай окуганы эч кандай пайда бербейт. Алардын өздөрү бузукулукта болот. Ким аларды жакшы окуйт экен деп билсе, аларды да бузукулукка түшүрөт. Таус рахматуллах алейхи айтат: кимдир бирөө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады: "Кооз үн менен окуган ким?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди: "Ал киши. Эгер сен анын Куран окуганын көрсөң, ал Алла Тааладан коркот деп сезесиң. Башкача айтканда, анын үнүнөн Алладан корккондугу сезилет. Ушунун баары менен биргеликте Алла Тааланын чоң бир белеги. Адам өзүнүн күчү жана мүмкүнчүлүгүнө жараша гана милдеттендирилет. Бир хадисте келген: Алла Таала тарабынан өзгөчө бир периште дайындалган. Кимде ким Куранды окуса, аны туура окуй албаса, аны туура окугандан кийин гана жогору алып кетет." Бул баян Фазаил Амал аталыштагы китептен алынып баяндалды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.